ички каттамдарда колдонобуз. Бул жакты международный кылабыз. Сандыкожоевич, бул биздин проект аэробекеттик ушундай. Бул жерде 3 этаж болот, басмалуу. Общий 25. Жаллабаттыкында силер өзүңүз жасап атабызбы? Проект биз жасап атабыз. Аны строительствону кандай Тургунбек жасап атат? Жок, проектин өзүңүз. Проектни өзүбүз жасап атабыз. Минтранс жасап атат. Келет бекен? Келет. Жасаса болот бекен? Сандыкожоевич, бул биздин учуп коом тилкебиз, могу действующий азыркы серия менен. Жашылдуу жерлерди биз алып атабыз. Ошондо общий где-то 61 гектар жер алып атабыз. Могул жерде могул жаңы стоянкаларды коюлат. Ошондо 24 стоянка биз стоянкалар. Бул жерде мунун самолеттор учуп келип, бейиктен разворот болуп, кайра бул жерге келгенче убакыт кетиши. Азыр болсо могуну биз эмки жылы азыр долбоор жасап атабыз. Эмки жылы могу жашыл менен турганда жерлерди жасайбыз дагы. Ошондо самолет конор менен эле бияктан учуп кетет. Бияктан эки самолет бош болуп. Жерлерди бергенби? Ысылдашпайбы азыркы? Жок, бардыгына равнозначно жерлерди бердик, равноценно деп турат. Эч бир маселе болбойт. Мүмкүндө ошол жыйындарда жакшы жетиштик болуп түшүндүрүп бар. Стратегический объект расширениясына керек. Эми баягы абдан жакшы алалы, бүгүндө маселе жок. 36 гектар жерди трансформация болду, 20 гектар процесс. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Ордолуу Ош облусунун ардактуу тургундары, кымбаттуу авиация тармагынын өкүлдөрү. Бүгүнкү күндө Кыргызстан аэропорттор ачык акционердик коому уюштуруу, башкаруу, түзүмүн жакшыртуу менен өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү десек болот. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү, жерлердеги аэропорттордун инфратүзүмдөрү жаңыланып, маршруттук каттамдар көбөйтүлүп жатат. Ошол эле учурда авиация тармагынын ишмердүүлүгүнүн бардык багыттары жигердүү өнүгүүгө бет алды. Биз Кыргызстандын авиация тармагынын кайра жаралышына күбө болуп жатабыз десек жаңылышпайбыз. Буга чейин Каракол эл аралык аэропорту жана Талас аэропорттору ишке киргизилген. Жалал-Абад, Караван, Казарман, Баткен аэропортторунда учуп конуу тилкелери капиталдык ремонттон өткөн. Тамчы эл аралык аэропорту менен Нарын аэропортунун оңдоп түзөө иштери бүгүн кызуу жүрүп жатат. Жакын арада Жалал-Абадка жаңы заманбап эл аралык аэропорттун курулушу башталат. Мамлекеттин учак паркына 2 бомбардир Dash 8-400 аба кемеси сатылып алынган эле, эми быйылкы жылы дагы 2 жаңы учактар менен толукталганы турат. Мына ушундай жакшы саамалыктарды улай, бүгүн биз бул жерге Ош эл аралык аэропортунун жаңы аэробекет комплексинин курулушун баштоо үчүн мезгил кутусун салганы турабыз. Бул окуя жеке эле түштүк аймак үчүн эмес, бүтүндөй Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарды жакшы иштин башталышы менен куттуктаймын. Ардактуу агайын туугандар, бул окуя бүтүндөй Кыргызстан үчүн чоң мааниге деп баса белгилеп жатабыз. Эмне үчүн дегенде анткени Ош эл аралык аэропорту Кыргызстандагы жүргүнчүлөрдүн агымы боюнча 2-чи орунда турган ири аэропорт. Ал жалпы Фергана өрөөнүнүн негизги транспорт түйүндөрүнүн бири. Тагыраак айтканда, бул аэропорт Кыргызстандын түштүк аймагынын тургундарын гана эмес, Борбор Азия, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жакынкы чыгыш өлкөлөрү жана башка региондордун ортосундагы маанилүү байланыштарды камсыз кылат. Бүгүнкү күндө аэропорт Airbus A320, Boeing 737 жана алардын аналогдору болгон заманбап учактарды кабыл ала алат. Демек, аэропортубуз эл аралык деңгээлдеги атаандаштыкка жөндөмдүү экенин көрсөтүп турат. Эми колдонуп келген аэропортубузду модернизациялоонун зарылдыгын баса белгилей кетейин. 1974 жылы курулган аэропортубуз мезгил өтүп, заман алмашып, жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйүп, жүктөрдүн жана рейстердин санынын өсүшү менен аба каттамын колдонуучу кардарларды толук кандуу тейлей албай калды десек болот. Мисалга алсак, 2021-2024 жылдар ичинде аэропортто тейленген ички жана тышкы аба каттамдарында жүргүнчүлөрдүн агымынын туруктуу өсүү динамикасы дээрлик 47%га өскөн.
Башкача айтканда, жүргүнчүлөрдүн саны жалпылап айтканда 4 миллиондон 6 миллионго чейин чыгып кетти. Жаңы аэробекет комплекси буюрса аэропорттон саатына 900 жүргүнчүнүн учуп конуусун тейлөөгө мүмкүнчүлүк алат. Бүгүнкү күндө мына ушундай болуп, аба ырайы бузулуп, туман каптаса, Бишкектен да, Оштон да, Ош аэропортубуздан дагы учактар уча албай калып жатканын жакшы билесиздер. Кудай буюрса, быйылдан баштап Бишкекте дагы, Ошто дагы учуп конуу тилкелеринде оңдоо иштери жүрөт. 27-жылдан баштап туман деген көйгөй болбойт. Учуп конуу тилкелерин эң жогорку категорияга жеткизебиз. Кандай гана аба ырайы болбосун, учактар уча берет, коно берет. Албетте, жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүүнүн сапаты менен ыңгайлуулугу дагы жакшырат. Өзүңүздөр байкагандай, бул аракет өлкөбүздүн аба транспортунун инфратүзүмүн өркүндөтүүдөгү маанилүү кадам. Көздөгөн максатыбыздын ишке ашуусу менен Кыргызстандын авиациялык түйүнүнүн позициясы бекемделет. Урматтуу мекендештер, жаңы аэробекет комплексинин долбоору курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин шаар куруу жана архитектура департаменти тарабынан иштелип чыкты. Ошо менен бирге курулуштун башкы подрядчысы катары Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы иш алып барат. Долбоорду каржылоо Кыргызстан аэропорттор ачык акционердик коомунун өз каражатынын эсебинен жүргүзүлөт. Бул биздин авиация тармагыбыздын ийгиликтүү ишин тастыктап турат десек болот. Эми бул жаңы аэробекет комплексинин курулушун чоң пландарыбыздын башталышы гана деп туралы, биз аэропорттун маршруттук тармагын кеңейтүүнү, жаңы авиакомпанияларды тартууну жана жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүнү мерчиндеп жатабыз. Ошону менен бирге буюрса Ош аэропорттун транспорттук түйүн гана эмес, туризм жана бизнести өнүктүрүүгө өбөлгө болуучу экономикалык маанилүү борборго айландырабыз. Иш-чаранын урматтуу катышуучулары, мындай маанилүү долбоорго салым кошууга катышкандардын баарына ыраазычылык билдирип кетемин. Кыргызстандын дүйнө менен байланышы арттыруу үчүн жол салып жаткан бүгүнкү саамалык өнүгүүгө умтулуубуздун символу болсун. Ынтымагыбыз артып, биргелешип өлкөбүздүн жаркын келечегин кура берели. Азыр биз мына жерде турабыз, мына биздин кеңсе, биздин сабыз кежидеги жалпы проектибиз 72 гектарда аянтын камтыган, анын ичинен 30 гектарга жакын жер, ошол эле парк, мектеп, бала бакчалар, спорт аянтчалар ошол ичине кирген. Андан сырткары 40 гектар тегерегинде бизге батирлер, 1000 дана мамлекеттик ипотекалык компания берилген батирлер деле ошол ичинде жайгашкан. Дикке берилүүчү батирлер мынау локацияда жайгашкан, мектепке жакын, ыңгайлуу шарттар менен маани берген болсоңуз, бул жерде ар түрдөгү ит менен кылган, бул классика дегенде бул хай-тек стилинде өздөрүнүн каалоосу менен тандалган. Бул жерде ошол бүт операционныйдан баштап туруп, бардык ошол медициналык немелерди ичине камтыган, бул жерде реабилитационный борборубуз. Больницадан чыккандан кийин бул жерде ошол эс алуучу өзүнчө бир акыркы замандын талаптарына ылайык туура келе турган тартипте ошол иштерди. Наркы бизде мектеп, Тигил мектеп. Больницанын алдындагы ошол эс алуучу төрөтүйү деле туруп шарттар менен бас келе турган тартиптерди койгонбуз. Анткени бул жерде больница, төрөтүйү, диагностика борбору ошо бир жерде кылып койгонбуз. Адамдар ошол бири-бирине жакын.
Аркы четиге ойлошуп булар жол. Булар жолдор деле биздер азыр 4 полосалуу жолдор, экинчи категориядагы жолдор менен кылынган. Ушу тыгынды алдын алуу максатында шаарчабызга атайын ошондой 4 полосалуу жолдорду изначально 3-нчи категорияга өсүп калган. Анан дипломдон кийин кайра 2-нчи категорияга көтөрүп бердик. Себеби баягы население. Андан тышкары аркы бетинде малоэтажный застройка деп биринчи жер үйлөр көрсөтүлгөн болчу. Анын баарын алып, кайра средний высотный көтөрдүк. Себеби баягы жер текке кетпесин. Туура. Особняктарды куруп албай, бийик этаж үйлөр турган. Олардың стоянкаларға подвальный бар ма? Стоянка подвальный стоянкаларыбыз бар. Бул маселеде чогуу кеңешип бүт үйлөрдө подвальный 5 этаждын үйдө полностью подвальный стоянка менен кетет. Категориясын нормаларын бирге бир эсептелген немеси чыкты. Жыйырма төрт этаждын ичинде пәтерлер бар. Дагы бир өзгөчөлүк жери. Бул мамлекетте биринчи жолу туннелдик шахта кылып атабыз бул жерге. Бүт баягы коммуникация, зымдар, трубалар баардыгы жердин астына кирип кетет. Жердин ичинде эч нерсе болбойт. Саламатсыздарбы, Ордолу Ош облусунун кымбаттуу тургундары, урматтуу шаардыктар, бүгүнкү саамалыктын катышуучулары. Борбор Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири Улуу Жибек жолунун чордонунда жайгашкан Ош калаасы кылымдар алмашып, доорлор өзгөрсө дагы Ыйык Сулайман тоосу, Ак Буура дарыясы эмгекчил эли менен өзгөчөлөнүп, ар дайым азыр да меймандарды суктандырып келет. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшүндө өзгөчө орду бар Ош шаары учурда саясий, экономикалык, илимий жана маданий багытта өнүгүү жолунда баратат. Бүгүн биз ушундай даңазалуу калаабыздын дагы бир жаңы этабын ачып, IT шаарчасын курууга мезгил кутусун салганы турабыз. Бул долбоордун негизги максаты мамлекеттик саясаттын алкагында региондорду туруктуу өнүктүрүү, заманбап ыкмаларды колдонуу менен массалык турак жай курулушун жандандыруу. Ошондой эле IT тармагын колдоо аркылуу Кыргызстандын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу аркылуу биздин алдыбызда Ош шаарынын экономикалык, социалдык, технологиялык өнүгүүсүнүн ылдамдатуу максаты турат. Буюрса, меймандос көп этностуу Ош шаарыбыз ынтымак байырлаган баалуулуктары менен катар жалпы түрк дүйнөсүнүн маданий жана материалдык көрөңгөсүн байытып, Улуу Жибек жолунун провайдери болуп, соода экономикалык, маданий гуманитардык байланыштардын чордонунда дүйнөнүн туш тарабынан агылып кирип чыккан туристтердин сүйүктүү аймагына айланат деп ишенип туралым. Анткени Ош шаарынын инфратүзүмүн жакшыртуу, көркүнө көрк кошуп, ар тараптуу өнүгүүсү үчүн алгылыктуу иштер аткарылууда. Алардын негизгилеринин бири жаңыдан мезгил кутусун сала турган мына ушул IT шаарчасы. IT шаарчасы жашоочулар, ишкерлер жана IT адистер үчүн заманбап инновациялык комплекстин курамы болмокчу. Ал өзүнө калктын жана бизнестин талаптарына жооп берген заманбап, ыңгайлуу жана жогорку технологиялуу турак жай, социалдык, коммерциялык жана IT объектилердин комплекстүү курулушун камтыйт. Бул масштабтуу долбоорлорду ишке ашыруу маалында жарандардын жашоо шартын жакшыртууга жана курулуш, маалымат технологиялары сыяктуу негизги секторлорду өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Эмгек кылган эл өнүгөт дегендей, курулуш этабында миңдеген жумуш орундары жаралып, бир четинен миграциянын деңгээлинин төмөндөшүнө дагы таасирин берет. IT шаарчасы салынып бүткөндөн кийин турак жай тейлөө жана соода жана кызмат көрсөтүү, билим берүү жана саламаттыкты сактоо IT чөйрөсүндө жумуш орундары дагы уюштурулат. Бул долбоордун алкагында жалпы аянты 1 миллион чарчы метрди түзгөн 10 миңден ашуун батире менен ири турак жай комплекси дагы курулат. Ушул жерден баса белгилеп айта кетейин, курулган турак үйлөрдүн батирлери мамлекеттик ипотекалык компаниянын балансына өткөрүлүп берилмекчи
жарандарыбызга баштапкы төлөмү жок 20-25 жылга ипотекага берилет. Миңдеген жарандарыбыз мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу аталган турак жай комплексинен үйлүү жайлуу болуп калат деген сөз. Турак жайлар энергия үнөмдөөчү системалар жана жогорку ылдамдыктагы интернет менен жабдылат. Көп тармактуу жаңы турак жай комплексинде балдар үчүн сапаттуу жана заманбап билим берүүчү мектептер, бала бакчалар курулат. IT шаарчасынын тургундарын медициналык жактан тейлөө үчүн заманбап жабдуулар менен жабдылган көп тармактуу медициналык мекеме салынып, ал амбулатордук бөлүм, төрөт үй жана диагностикалык борборлор ачылат. Андан сырткары спорттук залдар, жөө басууга ыңгайлуу өзүнчө жолдор, вело жолдор, жашыл зоналар менен эс алуу аймактары, балдар үчүн оюн аянтчалары жана чоңдор үчүн активдүү эс алуу аймактары курулат. Өзүңүздөр байкагандай, долбоордун эң маанилүү жери Ош шаарында IT тармагын өнүктүрүү болуп саналат. Технологиялар, санарип чечимдер чөйрөсүндөгү инновациялык компаниялар жана стартаптар үчүн офистик жана коммерциялык аянттар ыңгайлуу шарттарда берилет. Жаштар жаркын келечектин пайдубалы деп бекеринен айтылбаса керек. Дал ушул жерде IT адистерине, стартаптарга жана билимге умтулган жаштарга зор мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бул технологиялык бизнести өнүктүрүүгө, ошондой эле IT тармагына жаңы инвесторлорду жана адистерди тартууга жардам берет. Стартаптар менен IT компаниялар үчүн инфратүзүмдү өнүктүрүү, жумушчу орундарынын санын көбөйтүүгө, чакан жана орто ишканалардын өсүшүнө өбөлгө болот. Ошондой эле миңдеген адистер үчүн IT хаб түзүлөт. Бул шаарчага Кыргызстандын башка аймактарынан жана чет өлкөлөрдөн адистерди тартып, жаңы технологиялык демилгелердин башаталган жерине айланат буюрса. Шаарча IT секторунун өнүгүшү аймактагы коммерциялык ишканалардын санынын өсүшүнө таасир этүү менен жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга жана мамлекеттик программаларды каржылоого, кошумча ресурстарды багыттоого алып келет. Бул долбоор Ош шаарынын узак мөөнөттүү, туруктуу өнүгүшүн камсыз кыла турган маанилүү кадам болуп саналат. Бара-бара жалпы эле региондун заманбап технологиялык жана социалдык борборуна айланат деп үмүт артып турабыз. Бүгүнкү салтанатка катышып жаткан кадырлуу аксакалдар, Ош шаарынын интеллигенция өкүлдөрү жана жалпы эле агайын туугандар, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт элибизде. Ынтымактуу бололу, ынтымагыбыз ыдыраса, ушул ырыскыбыздын баары бир тыйынга дагы татыбай калат. Ошону унутпайлы. Ошондуктан социалдык инфратүзүмдү жакшыртууга багытталган IT шаарчасы сыяктуу мамлекетибизге пайда алып келе турган ири долбоорлорду баарыбыз биргеликте ынтымакта ишке ашыралы. Келечек ээлери болгон жаштарыбыздын илим билимге, инновацияга умтулуусуна шарт түзүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берели. IT шаарчасы жалпы эле Ош шаарынын өсүп өнүгүүсүнүн жаңы жетишкендиктеринин башаты болсун. Берекеси артып, элибизге тынчтык, биримдик жана молчулук тартууласын. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ne soru talaplarınızlar var, айтыңыздар açık. Çok tarihi bir okey oldu. Biz daha oradan gelgen hareketleri жасап улгашты oldu. Сөзсүз түрдө, кол кабыш кылыш керек, жардам бериш керек. Кол кабыш кылып, жардам берип туруп койсо, өмүр бою калат, келечек муунга калат. Oyuncular çok şarkımız, burada 55 bin adam var. Sizge çok rahmet Кудай буйрса, эң негизгиси ынтымак болуп турса, тынчтык, стабилдүүлүк болсо, бардыгы болот.
Калганы баары өзүбүздөн. Аракет кылсак баардыгы болот. Эң негизгиси ынтымак. Анан стабилдүүлүк. Аксакалдар жаштарга акыл айтып турушуңуздар керек. Ынтымактуу болгула, биримдиктүү болгула деп. Ынтымак ыдыраган элден ырыскы качат дейт. Тынчтык да болбойт, ырыскы да болбойт. Мындай шаар эмес, бул шаар бир тыйынга татыбай калат. Мына көрүп атабыз, Сирияны көрүп атасыздар, Палестинаны көрүп атасыздар, Украинаны көрүп атасыздар. Мына эмне болуп атат аякта? Бизде Кудайга шүкүр, молчулук, тынчтык. Эң негизгиси тынчтык. Ушундай иштер Кыргызстанда боло берсин. Кыргызстан өз Рахмат сизге. Рухсат берсеңиздер, кийинки